Кыргыз элим силерден жардам сурайм. Ушул операциясы 10 майда жасала турган операция аз калды бизге дагы операцияга барганга. Элмира Матмусаева 4 баланын энеси, жалгыз бой аял. Учурда кичинекей эгиз балдарынын бири Адилетке акчалай жардам керек. Адилет 8 жашта. Ал синдромду ЦП тагыраак айтканда балдардын церебралдык шал оорусу менен ооруйт. Элмира Матмусаева Кыргызстанда көрсөтпөгөн жери калган эмес. Жада калса коңшу өлкө Ташкентке да көрсөтүп, дарыланып жүрүп келген. Bir жылдан бери телеграмма аркылуу Украинадагы тоомет медициналык борборунун иш натыйжаларын көргөн. Мындан улам үзүлбөгөн үмүт менен баласын ошол жерде дартына табаарына ишенип турарын айтат. Ал эми Адилеттин абалы убакыт өткөн сайын кыйындап, эртерээк ошол жака алып барып дарылатуу керек дейт эне. Азыр бизге бул балдарым эгиз уулдарым бирөөсү жакшы, кадимки балдардай эле окууга барат, окуйт, мектепте окуйт. Бул балам отура албайт, баса албайт, мойнун кармай албайт, сүйлөй албайт. Мына тырышканын себеби буга басканга өтө мешать этип турат. Биз азыр Украина шаарына бизде операция жасатканга чакыруу келген. Бизге ошол чакыруунун негизинде Украинага операция жасатканы барат элек. Ошо шартым жок болгонуна байланыштуу мен ошо кыргыз элинен жардам сурайын деп сиздерден суранып кетет элем. Кыргыз элим айкөл келген элим. Көптү күрсө көл болот, көл толкуса сел болот. Ошо кыргыз элинен жардам сурайм. Ыйык орозонун айында урматына ошо Адилет балама жардам бериңиздер суранам. Аллах ыраазычылык үчүн. Аллах разы болсун сиздерден. Мен да ушу баламдын басканын көргүм келет, сүйлөгөн сөзүн уккум келет, өзүн өзү тейлеген көргүм келет. Бирөөгө муктаж болбош үчүн эртеңки күндө мен канча жашайм билбейм, бир Аллах билет. Бирок ушул баламдын мен өз менен өз алдынча болушун каалаймын. Кадимки балдардай басып сүйлөп, эч кимге муктаж болбосун дейм. Ошого кыргыз элим силерден жардам сурайм. Ушул операциясы 10 майда жасала турган операция аз калды бизге дагы операцияга барганга. Бир айда мен анчалык акчаны чогулта албайм. Бизге азыр 10 000 доллар керек. Бүт операция, бүт расходдор бардыгы ошонун ичинде болот. Ошого сиздерден жардам сурадым. Жардам сурайм мен. Жалгыз бой аял эне учурда элдин жардамына өтө муктаж болуп турат. Көптү көрсө көл болот дегендей калың журттан жардам күтөт. Кайдыгер карабастан кол сунуп, кичинекей Адилеттин басып кетүүсүнө себепчи болуп калайлы.